Эң негизгиси маселе биз элдик топ ошо мусор полигонуна бардык. Мына ошол жердеги бүгүнкү күнү ал жердеги болуп аткан жумуш боюнча ошо маселелерди карап келдик. Буга чейинки ошол жердеги мусор полигонуна бөлүнгөн 22 миллиондун кайсы тараптарга бөлүнгөнү боюнча да биз ошол жерде карадык. Ошол жерде эч бир мындай бир жакшы бир маселе каралган эмес да. Мында акчалар туура эмес жака бөлүнгөн. Туура эмес жака бөлүнгөн себебинен ошол жердеги болгон коррупцияларды көрдүк. Өтө бир начар жумуштарды алып барган. Биз депутаттык комиссия түзүп, ушуларды иликтөө маселесин көтөрдүк. Эгерде биз бүгүнкү күнү ошол жерде мусор төгүлүш полигонду ошол жерге инвесторлорду таап, ошол жерде кайра иштетүүчү заводдорду чыгарбасак, ал жердин жыты мына эртең бүгүндөн баштап мына күн ысый баштады. Ал жерден бир топ чоң оорулар чыгышы мүмкүн да. Ошол жерде канаттуу куштардын учуп жүргөнү, тала иттери жүрөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошол жерден бир чоң бир инфекциялык оору чыкканда гана жалпы күчтү ошол жака буруп, же болбосо бир ошо менен аракет кылып калгандан алыс болушубуз керек да. Ошондуктан андан кийин биз мэрияда ошол жерде мэр менен да жолуктук. Ошо тапшырманы бердик. Кудай буйруса алда бир кайра куручу, мусорду кайра иштетүүчү завод кура турган инвесторлор келип атат. Мына президентке алып келип презентациясын көрсөтүп, бир 2 айдын ичинде ошо курулушту баштайбыз деген сөзүн да берип атат да. Ошол менен бул нерсени эгерде биз тездикте чечпесек, бир жагынан биздин жерлерибиз дагы мусор менен толуп баратат. Андан сырткары жанагы айтып кеткендей чоң бир коркунучтар пайда болуп турат. Түшүнүктүү. Депутаттык комиссия деп калбадыңызбы ошол коррупциялык иштер боюнча? Ал депутаттык комиссия түзүлдүбү же жөн гана сунуш айтылдыбы? Мен сунуш бердим. Бүгүнкү күнү азыр түзүлсө, мына ошол менен иш башталат, иш каралат.